Ошо бир кызыбыз ошол как раз ушундай бир научный выставка болгон, ошондо аба тазалоочу аппаратты ойлоп тапкан. Бул болсо штанги, бул жери Күгүс өчүүчү. биз 600 кызды теңдеш тренер кылып один адай кылып окутканбыз. Органикалык эмес туздарды менен органикалык заттардан биз ошол эле малдын ичинен куртту түшүргөн дарылар жасайбыз. Өзгөңгүрүчү рак илдетин алдын алууда пайдалуу экенин билчү элеңиз. Ал эми дал ушундай кир сууну үй шартында кантип тазаласа болот билесизби? Бүгүн эже сиңдилер берүүсүндө эң жөнөкөй ойлоп табуудан тартып, ири илимий ачылыштарга чейин жасаган кыргыз кыздары тууралуу маек курабыз. Бул максатта биз студияга конокторубузду чакырганбыз. Аларды тааныштырып кетсем, Ат башыдагы мектептин окуучусу 14 жаштагы Адинай Турсуналиева, Илимдеги кыздар долбоорунун катышуучусу жана андан кийин өз колу менен чаң соргучту ойлоп тапкан. Андан кийинкиси Айнура Эмирканова, балдарды коргоо борборунун кызматкери жана Илимдеги кыздар долбоорунун куратору. Эльмира Аламанова, Улуттук илимдер академиясынын химия жана фитотехнологиялар институтунун жетекчи илимий кызматкери, Улуттук илимдер академиясынын жаш окумуштуулар кеңешинин башчысы. Биздин студияга кош келиңиздер. Саламатсыздарбы? 11 февраль илимдеги кыздардын, айымдардын эл аралык күнү. Мындан улам биз илимдеги кыздар жөнүндө талкуулайлы деп турабыз. Негизи эле кыргыз кыздары илим жаатында бир гана өлкө менен чектелбестен, чет өлкөдө дагы иштеп, окуп, айрымдары илимий ачылыштарды жасап келишет. Германияда дагы ошондой биздин мекендешибиз бар. Дрезден шаарында кыргыз окумуштуусу Жамиля Осмоналиева тууралуу сюжеттти көрүп алып, андан кийин талкуубузду улантсак. Баткендин өрүгү, Арсланбаптын жаңгагы, Кыргызстандан миңдеген чакырым алыстыктагы Германиянын Дрезден шаарында жайгашкан дал ушул лабораторияда изилденип жатат. Жамиля Осмоналиева Дрезден техникалык университетинин тамак аш жаатындагы илимий кызматкери. Анын илимий иштеринин көбү Кыргызстанда өндүрүлгөн айыл чарба азыктары менен байланыштуу. Кыргызстандагы жакшы тамак аш азыктарын таанылтуу, элге жайылтуу. Экинчиден, бул Кыргызстандагы тамак аш азыктары жөнүндө маалыматтар дүйнөлүк илимий булактарда жок. Ошого байланыштуу бул темалар өтө актуалдуу болуп саналат. Биринчиден илим үчүн, экинчиден биздин Кыргызстандын экономикасына дагы пайда келтирүүчү изилдөөлөр деп ойлойм. Дрездендеги Илимпоз Кыргызстандын экологиялык таза азыктарын дүйнөлүк илимге киргизип, анын баасын жана баркын, алардын экономикалык маанисин арттырсак деген тилеги бар. Илимпоз бул лабораторияда өзгөнүн күрүчүнүн, Арсланбаптын жаңгагынын химиялык өзгөчөлүгүн аныктап, жапайы өсүмдүктөргө салыштырып, пайдалуу тамак аштын жаңы түрүн алуунун үстүндө иштейт. Биздин изилдөөбүздө, мисалы үчүн өзгөңгүрүчтө мен бул Швейцариядан изилдеп келгем. Антиоксиданттык касиетке темир көп кармалат экени аныкталган. Өзгөңгүрүчүндө кызыл болот эмес, жерине байланыштуу анда минералдардын саны ардын экени табылган. Жаңгак токоюндагы жапайы жер жемиштерди изилдөө боюнча айта кетсем, алар полифенолдор баягы өзгөңгүрүчүндөгү сыяктуу эле антиоксиданттык касиетке ээ. Антиоксиданттык касиет дегенибиз бул денедеги бош радикалдар болушу мүмкүн. Ошолорду нейтралдаштыруучу касиет деп айтабыз. Жамиля Осмоналиева дегенде Кыргызстанда университетти бүтүрүп, кийин окуусун Берлиндеги техникалык университетте уланткан. Илимпоз айым соңку жылдары Германияда, Кыргызстанда да иштеп, эки өлкөдөгү илимге болгон мамилени, айрыкча так илимдерди өнүктүрүүнүн күнгөй тескейин жакшы билет. Эми Кыргызстанда негизи илимдин абалы өтө начар. Университеттеги мугалимдердин айлыктары абдан аз. Кыргыз өкмөтү тамак аш азыктарынын күнүмдүк нормаларын иштеп чыгышы керек. Себеби биз азыр Россиянын, мурдакы СССРдин нормаларын колдонобуз. Балдар үчүн, өспүрүмдөр үчүн нормалар иштелип чыккан, бирок мисалы үчүн улуу мундар үчүн нормалар жок. Бул тойлордогу, дасторкондогу бири-бирине дал келишпеген тамактардын көп болушу да. Мисалы үчүн майлуу тамак, ачуу тамак. Ал деги эле глобалдык алкакта илимдеги аялдардын аздыгы жекендердик теңсиздик кыздарды кенедей кезинен так илимдерге кызыктырып, инженердик техникалык багыттарга тартууда ажырым бардыгын көрсөтөт дейт. Кыздарга
үй жумушун кылган үйрөтөбүз, азыраак сүйлөп көбүрөөк тынчаганга үйрөтөбүз. Үйдө Кыргыздын маданиятында ушундай калган. Ошого жараша эле, ошо менен катар эле кыргыз кыздарга билим алыш керек, билим эркиндик алып келет, билим көз карандасыздык алып келет деп айтыш керек деп ойлойм. Дүйнөдө илимий коомчулуктун 33%-ын аял илимпоздор түзгөнү менен аларга адатта гранттар эркек кесиптештерине караганда аз берилет. Улуттук деңгээлдеги Илимдер академиясында иштеген кызматкерлердин 12%-ын гана аялдар түзөт. Жасалма интеллект сыяктуу популярдуу технологиялык тармактарда ар бир 5-чи кызматкер гана аял. Глобалдык технологиялык секирик болгон доордуу инженердик багытта диплом алгандардын 28%-ы кыз келиндер. Компьютер жана информатика тармагында билим алгандар 40%-ы түзөт. Илимдеги аялдардын карьералык жолу эркектерге салыштырмалуу кыска жана азыраак төлөнөрүн адистер белгилешет. Алардын эмгектери атактуу журналдарга азыраак жарыяланып, аялдарды кызматтык тепкичке көтөрүү да солгон жүрөт. Табигый илимдер боюнча Нобель сыйлыгынын 4%-дан азы гана аялдарга ыйгарылган. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Прага. Четтеги кыргызстандык айымдын ийгиликке албетте көңүл жылытарлык болду. Эми Кыргызстанга келип, Кыргызстандагы абал боюнча баарлашсак, Элмира айым, сизден суроо берип баштасам, Кыргызстандагы абал боюнча кантип айтасыз? Негизи жаш окумуштуулардын кеңешчисинин жетекчиси катары айтсаңыз, бизде ушундай илимий изилдөөлөрдү жүргүзгөнгө бизде мүмкүнчүлүк барбы? Технологиялар, лабораториялык иштер ушул тарапта кандай болуп атат? Да, бир жолу саламатсыздар. Мен бул жаатта албетте чет мамлекетте илим жазаган жаштарды көрүп алып сыймыктанасың. Анын ичинде аял заты илим жазаса, андан да бетер сыймыктанасың. Себеби бизде Кыргызстандын деңгээлинде, мисалы мен өзүм Улуттук илимдер академиясында иштеген жаш окумуштуу катары айткым келет. Бир белгилүү деңгээлде бизде иштегенге мүмкүнчүлүктөр бар, бирок технология бизде укмуш, баарын жаза берсек болот деп айта албайм. Себеби биздин ачылыштарыбыз, илимий изилдөөлөрүбүз мындай фундаменталдык деңгээлде эле калып атат да, андан ары улантууга мүмкүнчүлүк болбой жатат. Мен ошол 1 жылдан бери жаш окумуштуулар кеңешин жетектеп келе жатам. Биз ошол Улуттук илимдер академиясынын астында жаш окумуштуулар кеңеши түзүлгөн. Анын ичинде бизде 19 институт бар. Ошол институттан ар бир бирден өкүл биздин ошол командада бир иштейбиз чогуу. Ошол чогуу иш-чараларды уюштурабыз, баягы биздин академияда жүрүп жаткан изилдөөлөрдү пропаганда кылуу, университеттер менен, мектептер менен интеграция кылуу, кандай ачылыштар ачылып атат, Кыргызстандын илимдеги деңгээли кандай, аны сыртка танытуу, эл аралык деңгээлдеги конференция, иш-чараларга билдирүүлөрдү жазап, Кыргызстанда кандай иш-чаралар жүрүп атканын биз ошол танытып келебиз. Биздин негизги максатыбыз да ошол. Негизи эле бизде бир гана ушул университетти, жогорку окуу жайды бүткөндөр эмес, же орто мектептерди бүткөндөр эмес, ошо мектеп деңгээлинде дагы кыздарды илимге тартып жаткан атайын долбоор бар. Ал илимдеги кыздар деп аталат. Анын бүтүрүүчүсү Адинай. Кош келипсиз биздин студияга. Негизи эле сиз ушул долбоорго кантип илинип калдыңыз? Анан биринчи сиздин жасаган ишиңиз кандай болду? Мен 7-чи классымда аяктап жатканда илимдеги кыздар долбоору келген. Жана мен ушул долбоорду тааныштырып жатканда мен аябай ушул долбоорго өткүм келген. Жана ушуга абдан кызыгып жаткам. Жана ошондой эле бул долбоорго катышууда мага атам аябай жардам берди. Ошо долбоорго сиз жаңы киргенде бир атайын бир тапшырма менен аткарсаңыз, ошону анан кабыл алышат турбайбы? Мен туура түшүнсөм. Ошол эң биринчи аткарган тапшырмаңыз кандай болду эле? Эң биринчи аткарган тапшырмам бул пылесос болгон. Жана буну жасап жатканда аябай ушу менен өтүп кетемби деп аябай толкундануу менен, коркуу сезимдер менен жасадым. Жана ушу пылесосту жасагандан кийин мен өтүп кеттим. Биздин көрүүчүлөргө көрсөтүп койсоңуз, бул пылесос мына кадимки эле бөтөлкөдөн жасалган, Бул кадимки эле бутылкадан жасалган. Бул бутылканы экиге бөлүп эле жасаганбыз. Жана мунун ичинде мотор, анан ушу банканын эле крышкасы. Бул да банканын, чоң банканын капкагы.
жана бул сетка, бул мусорларды бияка топтойт. Ушулой сизге кантип келди? Мындай жөн эле үйдө отурсаңыз эле мындай күтүүсүз жерден ой келип калдыбы же буну көптөн бери ойлонуп жүрдүңүз беле? Ушундай чакан кичинекей ылайыктуу чаң соргуч керек экен деп. Бул долбоор мен бул долбоорду тааный электе, муну мен телефондон көрүп калгам. Жана ошондо мен кереги жок да, эмне кереги бар деп анан ушунду койгондон кийин 2 күн өткөндөн кийин ушу долбоор келип биздин мектепке таанышып. Кайсыл техникадан мындай алып алдыңыз же атайын сатып алдыңызбы же үйдөгү эле жараксыз бир нерседен? Бул деген Division'дин эле мотору. Биз аны бизде көптөн бери туруптур, анан ошону бузуп анан. Адина чаң соргучту көрсөтүп кетпейсиңби кантип иштегенин? Ар бир эмесин айтып берсең. Түшүндүрүп кете турган болсок, ошо көрүүчүлөргө Адинай азыр баракты майда бөлүкчөлөргө бөлүп алып, столдун үстүнө чачты. Азыр эми өзү колу менен жасаган, бөтөлкөдөн жасалган чаң соргучту иштетип, андан соң ошол чоң эле бөлүкчөлөрдөн турган ошол таштанды кагаздарды азыр абдан жакшы иштейт экен, күчтүү экен. Мен ойлогом мындай чаңды эле сорсо керек депчи. Жакты. Чоң рахмат, азаматсыз. Өзүңөр эле мектепте отурганда столуңарды өзүңөр жыйнап койсоңор болот экен да. Абдан сонун мен да бирөөнү алышып келейин. Эми сөзүмдү улайын. Адинай айтып кетпеди жана Илимдеги кыздар долбоору боюнчачы. Айнур айым, айтсаңыз, ошол кыздарды тандап алуу кандай тартипте жүрөт, кандай окутууларды жүргүзөсүздөр, ошол боюнча айтып берсеңиз. Негизи Илимдеги кыздар долбоору бул ЮНИСЕФ балдар фондунун чоң долбоору болуп келатат. Анан быйыл 4-жылга кеттик. Биринчи фазабыз 20-жыл башталган да. 20-жылдан ошондо Бишкек менен Оштун эле мектептеринде иштегенбиз. Анан негизги максаты кыз балдарды илимге кызыктыруу, шыктандыруу да. Анан Адина өзү айткандай быйыл 8-чи класста окуп атат. Анан биз долбоорго кыздар тандап атканда, быйылкы фазабыз болсо региондорго чыктык. Анткени байкадык бул долбоор абдан пайдалуу экен кыздарга. Анан жыйынтыктарды да көрдүк. Анан ошон үчүн региондо мындай кол жетпеген жерлерде кыздардын баягы мүмкүнчүлүгүн кеңейтели деген менен ал жактарга бардык. Анан бул Адинай болсо Ат Башы районундагы 6 мектептин биринде окуйт, Ойтерскен айылында. Анан долбоорду жайында булар 7-чи класс окуп аткан кезде тандалган. Негизги максаты ошол 7-чи класс секелик кыздар да. 7-8 класстын кыздарынан тандоо. Себеп дегенде долбоор 3 жылдык болгондон кийин булар 3 жылдын аралыгында көп эле бир жакшы ийгиликтерге жетет да. Анан бул эң кызыккан эмеси тандоонун этаптары эң жөнөкөй. Эң биринчи долбоор жөнүндө маалымат берүү, бул STEM багытында. Бул STEM багыты бизде акыркы 3-4 жылда мындай жакшы бир маалымат берилип атат да. Анан STEM бул илим, технология, математика, инженерия. Кыздар тандап атканда атайын бул лидерлик эмесине караганбыз, жөндөмүнө. Ошондой эле баягы мындай унчукпай, четте калган кыздарды да тартканбыз. Себеп дегенде алардан да, унчукпаган адамдан да бир чоң потенциал жатат билебиз да. Ошондой кыздар тандадык. Анан өздөрү кызыга турган эссе жазышкан. Бул эгерде ушул долбоорго кирип калсаң, кандай, эмне кызыгып атасың? Ошо окуучунун кызыгуусун көрөлү дедик. Анан үйгө тапшырма бергенбиз. Өзү айтып атпайбы? Үйдөн бир эксперимент жасап келүү да. Каалагандай. Бул химиялык эксперимент болобу же технология менен байланышкан болобу, ошо STEM тармагында болчу. Анан ошого далалат кылган, баягы кызыктар болгон кыздардан ар бир региондон 10 кыз тандалган, ар бир мектептен. Бүгүнкү күндө биз 2-чи фазада 50 мектеп менен иштейбиз. Ар бир мектепте 1000ден окуучу болгондо эле ар бир мектептен 600-700 окуучу камтылат да. Биз дал ошондой мектептердин бирине барып келдик. Илимдеги кыздар долбоору аркылуу бизден окуучулар эмнени өздөштүрүп, эмнени үйрөнүп жатканын дагы карап көрдүк. Эмесе ошол сюжетке көңүл бөлүп, андан талкуубузду улантсак. Таза эмес сууну алып, силер менен ошол кир сууну кантип тазалаганды үйрөнөбүз. Мисалы, аны үйдө фильтр жок болгон учурда колдонсок болот. Эң жөнөкөй ыкма менен ылай сууну чыпкалоо. Арашан айылындагы орто мектептин окуучулары классташтары менен жаңы алган билимин бөлүшүп жатышат.
кир суу, фильтрдан өткөн суу жана таза суу. Айырмасы бар бекен? Илимдеги кыздар долбоору Кыргызстанда 4 жылдан бери иш алып барып келет. Мектеп окуучуларына илимий изилдөөлөр, STEM, 4K деген түшүнүктөр жөнүндө сабактар өтүлөт. Навыки 4К деген, бул деген будущеге керек, бизге профессия керек нерселер экен. Коммуникация, креативность, критическое мышление, командная работа деген. Кызыгы, сабакты сырттан келген мугалимдер беришпейт. Ошол эле мектептен тандалып алынган активдүү окуучу кыздар алдын ала 1 апталык окутуудан өтүшүп, үйрөнгөн нерсесин кайра өзү билим алып жаткан мектептеги окуучулар менен бөлүшүшөт. Бизде деген көбүнчө эксперименттерди жүргүзөбүз, жана башка балдар менен тилди батыраак табышканга аракет кылабыз. Мисалы мага мен мурда кээ бир темаларды сабактардан түшүнө албасам, азыр түшүнүп, кийин чоңойгондо илимдүү адам болуп келет. Илимдеги кыздар долбоорунун алкагында окуучуларга илим боюнча сабактар аптасына 2 жолу өтүлөт. Кыздар үйдө отуруш керек же болбосо кыздар гуманитарный гана илимдер менен алектениш керек деген стереотипти жоюп, кыздар мындай жаш болгондуктан алар азыр ачык да, аябай баардыгын жакшы нерсенин баарын өздөрүнө сиңирип алып, кайра ошо өздөрү как ролевой модель болуп, өздөрү окуган мектептерге үйрөтүп, ушундай кылганда жакшы көрүшөт да биздин кыздар. Изагүл Исмаилованын айтымында башында аталган долбоордон ата-энелер чоочулап турушкан, бирок ал жакта өтүлүп жаткан сабактар тууралуу кабардар болгондон кийин кыздарын катыштырганга аракет кылышат. STEM бул англис тилинен кыскартылып алынган сөз. Илим, технология, инженерия жана математика сымал дисциплиналарды камтыган билим берүүнүн ыкмасы. Кыргызстанда 4 жылдын ичинде STEM аркылуу 50 миңдей окуучуларга сабактар өтүлгөн. Элмира айым, сиз жаш окумуштуулардын кеңешин жетектеп жатасыз. Азыр Кыргызстанда илим менен алектенген айымдардын саны кандай, аларга тоскоолдуктар болобу? Ошол жөнүндө айтып кетсеңиз. Рахмат сурооңузга. Азыр Кыргызстанда илим менен алектенгенге айымдарга тоскоолдуктар, кандай тоскоолдуктар болушу мүмкүн? Мен өзүм иштеп жаткан институттан айтсам, биздин институтта эркектерге караганда айымдар көбүрөөк иштейт да. Билбейм эмнегедир айымдар ошол именно табигый илимдерде аз дегенге мен таң калып калам да кээде өзүм. Себеби биздин институтта бир эркектер 30-40% иштебесе, айымдар көп да химия тармагында. Анан башка институттарды алып карасак, балким автоматика институту бар, инженерлик институттар бар, физика институту бар, ошол жакта аз болушу мүмкүн да, ошо менен теңме-тең алганда айымдар аз деп саналышы мүмкүн. Бирок академиянын өзүнүн статистикасы боюнча докторлор, кандидаттар ошол 83 болсо, ал эми аялдар, эркектер 500-төн ашат деп статистика беришет да. Демек, академия жалпы жолунан алганда айымдар аз экен да ал жакта. Анан эми айымдарга илимде изилдөө жүргүзүүгө биринчиден үй бүлөлүк шарттарына байланыштуу тоскоолдук болушу мүмкүн. Себеби аял заты болгондон кийин үй бүлө күтүш керек, бала чакалуу болуш керек, анан илим менен кошо алып кетүү бир топ кыйынчылыкты жаратат. Ошол эле мезгилде жаңы үй бүлө курган балким жаш жубайлар болсо, иштеп баягы үй бүлөлүк каражат топтош керек дегендей, балдарды багыш керек. Ошол жагынан албетте тоскоолдуктар болот. Мен өзүмдүн башыман өткөргөн илимди айткан катары мен бул нерсени сезем. Себеби мен ошол 3 баланы катарынан төрөп, карьераны кошо, кайын журт менен жашачу элем, аны кошо алып кетүү, бул жак сөзсүз үй бүлөдөн колдоо керек экен бул тараптан. Ошол менин жолдошум колдоп, кайын журт ошол менин жасай турган илимиме түз карашып колдошкон үчүн ушул даражага жете алдым деп айтам. Анан адам өзү максат койгонду билип, анан ошол иштеген ишин сүйүп, ошону карай басса, албетте колдоо болот деп мен айта алам.
Абдан сонун. Аябай жакшы колдоп берген, кандай сонун, Адинайды дагы атасы колдоп бергени дагы абдан кубандырат. Адинай, сага суроом мындай. Негизи эле азыр классташ кыздардын арасында ушу так илимдерине кызыккандар көбөйүп жатабы? Сенин байкооң боюнча алар кандай кесипти кыялданышат? Азыр өзүмдүн эле классымда кыздар деген ушу долбоорго да аябай өткүсү келет да. Негизи башында көңүлдөнгөн эмес да көп кыздар. Анан кийинчерээк биз сабак өтө баштагандан кийин көңүлдөнүп, биз да ошого өтсөк болобу, биз дагы ушинтип сабак өтсөк болобу дешти да. Бирок дагы тандоо болобу деп сурашканда мен байкыда деген кичине неметип кызыгып койсоңор, анда балким өтүп кетмексиңер, балким ушинтмексиңер деп айтам да. Бирок азыркы учурда байкабайм деле, мына кайсы окууга тапшырарын. Бирок биздин класста бир кыз бар, ал да ушундай техникаларга аябай кызыгат да. Бирок ушу долбоорго өткөн эмес. Жакшы, Айнур айым, илимдеги кыздар долбоорунун 4 жылдан болуп атса бүтүрүүчүлөрү бар, ошолор илимен улантып кеттиби? Ошол боюнча айтып кетсеңиз. Негизи долбоор эми чоң масштабдуу болуп атат да. Анан долбоордо бизден сырткары дагы партнерлорубуз бар, чогуу биз менен иштешкендер. Анан ошол жерде биринчи фазабызда мугалимдер менен иштешкен да, колледж аутса бар болчу. Негизи долбоорду бир эле кыздарды эмес, бардык жактан колдоо иретинде ошо 4 партнерибиз иштегенбиз да. Анан эгерде ошол кездеги, мисалы үчүн биз кыздарды мектебинен баштап потенциалын жогорураатып иштедик, андан кийин менторлор менен жолуктуруулар болду, кимдей болгон уюмдарга алып бардык, технологиялык ар кандай университеттерге, колледждерге, выставкаларга алып барып көрсөттүк да. Анан бүгүнкү күндө ошол биринчи фазада кыздарыбыздын көбүнчөсү 11 классты бүтүп, азыр окуу жайга тапшырып атышат да. Анан эң эле жакшы ийгиликтүү болгонубуз ошо бир кызыбыз ошол как раз ушундай бир научный выставка болгон, ошондо өзүнүн эмесин ойлоп тапкан, эмесин ойлоп табуусу бул деген аба тазалоочу аппаратты ойлоп тапкан. Маржана деген кызыбыз болгон. Анан 9-мектептен, анан ошонун негизинде ал андан ары улантып кетип, бүгүн ал Анкара шаарында илимий технологиялык университетке окуп, бюджетке өтүп кетти да, буюрса окуп атат, 1-курс болду. Анан экинчи кызыбыз Айжана деген кызыбыз, ал Америкага Flex программасы менен өтүп кетти. Анан ошол биринчи фазадагы 300 кызыбыздын бир 100дөйү бизден ошол рекомендательный письмо алышты да, атайын сунуштоо кат алышты. Ушундай окуу жайларга тапшырып атышат. Көбүнчөсү чет мамлекеттеги окуу жайларга өтүп атат да. Анан баардыгыныкы тең эле ушул илим технология багытында да, жаатында. Андан сырткары биздин өзүбүздүн университеттерге тапшырып окуп аткан кыздарыбыз бар. Себеп дегенде ошо 7-классында алгандар азыр 11-класс, анан бир выпускной класс болуп калды да. Анан курстарга барып аткандар бар. Мисалы үчүн робототехникага барып өздөрүнүн бир идеяларын жаратып аткан кыздарыбыз бар. Ар кандай бир чоң масштабдуу конкурстарга катышып, аяктан ийгилик жаратып, өзүнчө бир кичинекей грант утуп иштеп аткан кыздарыбыз бар да. Демек, бул долбоор өзүнүн жыйынтыгын берип атат да. Бардык эле кыздардын ата-энелери колдоп турушабы, же сиздер барып аларды көндүрүп, кыздын дареметине карап ошондой окуялар болгонбу? Бул сөзсүз. Себеп дегенде мындай да, бизде ата-энелерде коркунуч, чочулоо бар да. Долбоорду ошо ойлонуп жатканда биз кыздарга түзмө-түз эч кандай ата-энесинен уруксат алмайынча иштей албайбыз да. Анан ошол себептен долбоордо атайын эмес программабыз каралган, ата-энелер менен да иштөө. Бул ата-энелер үчүн биз атайын сабактарды өтөбүз. Ата-эненин баланы кесип тандоодогу болгон ролу деген темада да. Анан биз ал жерден эми кыздарга кичине бир тепкич өйдөрүүгө көңүл буруп атабыз, бирок эркек балдарга алып калбайт ал жактачы. Демек биз балдарга жалпы айтабыз да, баланын кесип тандап атканда ата-эненин кандай эмеси бар, ролу бар, кандай милдет жоопкерчилиги бар депчи. Анан ошол жерден байкайбыз. Анан биринчи бул кыздар тандап атканда сөзсүз түрдө ата-энелерде чочулоо болгон. Айрыкча региондорго чыкканда эме Ош өрөөнүндө мындай кичине тоскоолдуктар жаратылды. Себеп дегенде ал жакта мындай коркунуч бар да. Мисалы үчүн эмнеге кыздарды, эмнеге кыз балдарды тандап атасыңар деп, анан ошон үчүн ата-энелер менен абдан көп сүйлөшүүлөр жүрдү. Анан Адина айткандай, баягы 5 күндүк сабак өтүп атканда өздөрү келип отуруп атышты. Демек, ата-энелерге дагы бул долбоордун кандайдыр бир деңгээлде таасири чоң экен. Элмира айымдын ишмердүүлүгү жөнүндө көрүүчүлөргө ошо түшүнүктүү болуш үчүн айтып койсом, сиз ушу мал жандыктын ичиндеги ички органдардагы курттарды түшүргөн дарыларды иштеп чыгасыңар, Анан ушул дарыларды кантип ойлоп табасыңар, деги эле аны кайсы жактан мындай сынап көрөсүңөр, ошол ишиңер жөнүндө бир аз айтып берсеңер.
Ушул мен Улуттук илимдер академиясынын химия жана фитотехнология институтунда иштеймин. Ошол жерде иштегениме быйыл 16 жыл болду. Фито деген өзү бул жашыл деген сыяктуу түшүндүргөн мындай ботаниканын бир бөлүгү десем болот да. Ошол ботаника чөптөрдү жаңы технологиялар менен иштетүү, дары чөптөрдү чогултушуп, ошол өздөрүнүн бир бул дары чөптү чогултуп адам ичкенге чейин да көп этаптарды басып өтөт да, ошону даярдап анан упаковка кылып элге чыгарат десем болот да ошону. Ал эми химиктер ошол мен иштеп аткан лаборатория органикалык эмес химия лабораториясы деп аталат. Бизде ошол институт химияда 7-8 лаборатория бар. Ар кайсы лабораториянын өздөрүнүн иштери бар. Биздин лабораторияда ушул органикалык эмес туздарды менен органикалык заттардан биз ошол эле малдын ичинен куртту түшүргөн дарылар жасайбыз. Мындай жалпыга белгилүү болгондой альбен деген дары бар, ошону мен кичинекей кезимден угуп жүрөм. Бул дарыны ошо айыл жергесинде малдарга алып колдонушат да. Биз курт деп кыргызча мындай элге түшүнүктүү болуш үчүн айтып атпайм, биз аны гельминттер деп айтабыз да. Ошол гельминттерге каршы эффективдүүлүктү көрсөткөн дары алабыз. Алган ошол дарыларыбызды баягы автор катары мен ошол 2 патенттин ээсимин. Ошол кыргыз патенттен алган патентим менен кандидаттык ишимди жактаганмын. Ошол сыяктуу эле менин кесиптештерим бар, ошол малдын ичинен жана эхинококко каршы дары каражатын ойлоп табышканда алар. Ошонун негизинде 3 патент алышкан. Абдан сонун Кыргызстандагы мал жабдыктары менен алектенгендерге абдан пайдалуу болот. Ооба, ошону болгону бизге баягы акча каражаттын жетишсиздигинен фундаменталдык эле илим болуп калып атат да. Биз алдык, патент алып койдук, ушул деңгээлде калды. Эгер бир ишкерлер келип колдоп, ушул дарыны чыгарып, биз берип көрөлү малдарга десе, анда бул дагы өнүгүп Кыргызстандын атынан бир ат коюлуп бир дары болуп чыгат эле да, ошол деңгээлге жете албай атабыз. Дагы бир нерсени тактап кетейин, биздин министрлер кабинети Улуттук илимдер академиясына ошол илимий изилдөөлөргө акча бөлөйүн деген экен. Ошол боюнча бөлүндү, качан бөлүнөт экен маалыматыңыз? Бул багытында урматтуу президентибиз өзү келип ошол илими жок, өлкө өнүкпөйт, илим менен билимди колдош керек деген баягы уран менен келип өзү биздин бир чогулушубузга келип сүйлөп айтып кеткен. Анан бул багытта азырынча каражат бөлүнө элек. Бирок ошол академиянын базасында баягы лабораториялык базаны жабдып бергенге акча каражаты бөлүнөт деген ишеничтебиз. Күтүп жатабыз, өзгөчө жаштар күтүп жатабыз. Себеби ушул тапта акча каражатынын айлык маянасынын аздыгынан илимге жаштар аз келип жатат. Келгендери кетип жатат. Себеби жашоо шартка байланыштуу жаштар акча табууга муктаж. Анан президентибиз ушул жаатта илимди көңүл буруп, акчаны көбөйтүп, баягы шарт түзүп берсе, жаштар келет деген ишеничтемин. Биз чет өлкөдөгү окумуштуу кыз-келиндердин илим тармагындагы орду тууралуу маалымат жыйнаганбыз. Ошого кичине көңүл буруп, андан кийин маегибизди уласак. Дүйнө калкынын жарымын айымдар түзөт. Бул адамзаттын дарамединин тең жарымы дегенди түшүндүрөт. Бирок алардын илим жана технологияга катышы жетишсиз бойдон калууда. Дүйнөдө окумуштуулардын 4/1 гана аялдар. Мындай маалымат ЮНЕСКОнун атайын баяндамасында айтылган. Так илимдер жаатында аялдардын билим алуусу боюнча эң жакшы жагдай араб өлкөлөрүндө экени белгиленет. Ал жерде техникалык университеттерди жана факультеттерди бүтүргөндөрдүн 48,5% аялдар. Австралияда 23,2%, АКШда 20,4%, Францияда 26,1%, Швейцарияда 16,1%. Жапонияда бул көрсөткүч эң төмөн деп эсептелип, 14% түзөрү көрсөтүлгөн. Ал эми Түштүк Корея жаш изилдөөчүлөрдү колдоо программалары аркылуу өз көрсөткүчтөрүн 20,1%га жеткирген. Казакстандын илим жана жогорку билим берүү министрлигинин маалыматы боюнча, аталган өлкөдө 2021 илимий изилдөө жана конструктордук иштерге катышкан окумуштуулардын 54%-ын аялдар түзгөн. Кыргызстандын статистикалык комитетинин 2021 жылдагы маалыматында өлкөбүздөгү илимий изилдөөчү кызматкерлердин 57%-ын аялдар түзөрү белгиленген.
биздин Адинай деген кызыбыз бир гана чаң соргучту жасап коюп эле чектелбестен дагы башка нерселерди изденип кураштырганга дагы аракет кылып келет экен. Бул жолу сиз суу соргуч жасаптырсыз. Муну кандай максатта, эмне үчүн жасадыңыз? Түшүндүрүп айтып берип, анан иш жүзүндө көрсөтүп берсеңиз. Бул суу соручу насос. Суу соручу насос бул суу жетпеген жерлерге, айрыкча айылдарга абдан керек. Анткени айылда көп жерлерде суу жетпейт. Суу жетпеген жерлерге узун шланги менен анан суу бар жерден агызып келишет. Негизи сынап көрүүгө канча убакыт кетет ушуну жасап атканда? Жасап атканда көп дегенде 2 күн кетет. Муну деген кадимкилер шприцтен жасаганбыз. Жана бул жерде обычный жанакындай эле мотор, а баш жагына болсо бул болсо шланги, бул жерде күгүс өчүрүүчү. Адинай, айтсаңыз, ушундай нерселерди курап жаткандан кийин үйдө деле кандайдыр бир техника сынып калса, өзүңүз эле барып бурап оңдоп койсоңуз керек, оңой болсо керек ал нерсе. Албетте бул негизи көп нерсени буга чейин мен бул техника дегенге кызыкчу эмесмин. Бул долбоорго баргандан кийин ошо техникаларга абдан кызыгып жатам. Кийинки суроо Элмира айым сизге болсун. Негизи эле биздин кыздар ошо илим жаатына баратканда кайсы багыттар толтурат, эми ошо кайсы багытына көбүрөөк барышат биздин кыргыз кыздар? Биздин кыргыз кыздар өзү күчтүү го, бардык тарапта эле кыздар бар деп айтам. Ошол кайсы институт болсо дагы кыздар иштейт. Себеби мен өзүм командамда балдарга караганда кыздар көп да. Ар бири өзүнүн иштеп аткан изилдөөсү бар. Ошол эле экспедицияга чыгышат, тоо таштарда жүрүшөт алар. Тетиги алыскы региондордун тоолорун кыдырышат, ошол жактан жана чөптөрдү жыйнашат. Ал жерде кандай ысык болот, суук болот, ошого карабастан эркектер менен тең тайлашып, ошол жакта илим изилдөөлөрүн жүргүзөт. Бул жерден мен азыр Адинаны көрүп өзүмдө ойлонуп кеттим. Мен да ушул Адинадай курагымда электричестволорду туташтырып, бир жолу ошол плитканы электричество токко сайылып турган боюнча туташтырып, ток тартып, чалкаман кетип, жатып калганымды эстеп кеттим да азырчы. Баягы адам өзү мындай кичинекей кезинде эле баягы техника жагына кызыккан окуучулар кийин ошону тандайт экен деп көзүм жетти ошого. Адинай, айтсаң, мындан кийин дагы эмнени жасайын деген оюң бар? Азыркы учурда негизи айтканда эле айылдарда мусорлор абдан көп. Ушу мусор чогулткан бир нерсе жасасамбы деген. Мусорду кайра иштетүү боюнча таштандыны. Жакшы бир нерселерди жасап, чыгарып, ойлоп таап аткандар көбүн эсе ошо чет өлкөгө чыгып кетип атышпайбы? Сизде деле андай мүмкүнчүлүктөр толтура болсо керек. Эмнегедир сиз Кыргызстанда калып, ошо бир Кыргызстандын кайсы бир тармагын өнүктүрөйүн деген максатыңыз барбы же? Ошол Кыргызстанда калып, менде да ошо кетүү боюнча ой болгон. Туура айттыңыз, бул кандидаттыкты жактаганга чейин жашоодо аябай көп кыйынчылыктар болду. Өзгөчө финансы жактан кыйынчылык болду. Анан баягы кайын журт жактан да айтылат экен, кечке эле бир акча таппаган жумушунда жүрө бересиңби дегендейчи. Анан ошондо туш тараптан ушундай эмелер болгондо ойлонот экенсиң, бул жакты бүткөндөн кийин деле жакшы деле акча таппайм окшойт, кетип калайын деген ойлор келгенде, жок, мен ушул ишимди аягыма чыгышым керек. Менин аркаман келаткан жаштарга стимул беришим керек. Анан мен кичине болсом да бир нерсе калтырып кетишим керек. Акча деген адам канча акча тапса да жетпейт да, бара берчү. Сен жасап кеткен ишиң аркаңда калат деп эсептейм. Анан азыр дагы кетип калуу оюма кээ бирде келип кетет, бирок азырынча дагы деле оюмда эле мен. Биздин студияга келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Эже сиңдилер берүүсүндө бүгүн биз илимдеги кыздар тууралуу сүйлөштүк. Анда биз эң жөнөкөй ойлоп табуудан тартып, ири илимий ачылыштарды жасаган биздин мекендештер тууралуу сүйлөштүк. Негизи эле биз баардык кызыктуу окуяларга ачыкпыз. Эгерде ошондой окуя бар болсо, бизге кайрылып айткандан эч тартынбаңыз. Саламатта калыңыздар.